Саламатсыздарбы, эфирде жаңылыктар кызматы, студияда Каныбек Санкареев жана Мираш Куралиева. Алгач бул чыгарылыштан кыскача. Сот тармагын реформалоо жаңы деменен кайрадан башталышы керек. Бүгүн президенттин алдындагы сот реформасы боюнча кеңешменин биринчи отуруму болуп өттү. Депутаттык комиссиянын 3 айлык иликтөөсүнүн тыянагы 3 күн талкууланып, парламент токтом чыгарды. Жогорку кеңеш Бишкек ТЭЦ боюнча комиссиянын корутундусун кароону улантты. Коррупциялык иштердин бетин ачуудан кайтарылган акчаны атайын эсепке топтоонун максаты эмне? Президенттин демилгеси тууралуу адистердин пикири. Селдин кесепетине турак жайсыз калган аравандыктар. Ал арада синоптиктер шашылыш билдирүү таратып, жаан-чачын кайрадан күчөй турганын эскертишүүдө. Президенттин дарегине келген кайрылуулардын 70% сотторго байланыштуу болууда. Бул тууралуу бүгүн сот реформасы боюнча кеңешменин отурумунда мамлекет башчысы Сооронбай Жээнбеков билдирди. Анын айтымында аталган тармакты реформалоо азыркы мезгилде өлкөнүн эң негизги көйгөйү болууда. Учурда коомчулуктун эң көп талап кылган маселеси дал ушул сот реформасы экени баса белгиленди. Андыктан процессти тездетүү зарыл дейт мамлекет башчысы. Мындан тышкары жарандардын сот адилеттигине жетүүсү үчүн ыңгайлуу шарттар түзүлүп, өзүнүн укугун коргоого бел байлагандар кошумча чыгымдарга учурабашы керектиги так кесе айтылды. Сот реформасы боюнча түзүлгөн кеңештин отурумунан Мирбек Айтикеевдин репортажы. Сот реформасы башталганына 6 жыл болду. Бирок ал көпчүлүк күткөндөй жыйынтык бере элек. Бул тууралуу бүгүн сот системасын реформалоо боюнча кеңешменин жыйынында президент Сооронбай Жээнбеков билдирди. Ал өзүнүн дарегине келген арыз даттануулардын эң көбү дал ушул соттор боюнча экенин баса белгиледи. Мындан улам ал бүгүнкү кеңешме жөн гана формалдуу болбой, ара жолдо калган реформага жаңы дымак бериши керек дейт. Көйгөйлүү маселелер соттор жөнүндө келип жатат арыздар. Сот органдарын реформалоо азыркы мезгилде Кыргыз мамлекетинин эң негизги проблемасы болуп калды. Акыркы жылдары көп иштер аткарылды. Мисалы, соттук укуктук реформаны жөнгө салган негизги 17 кодекс жана бир нече мыйзамдар кабыл алынды. Сотторду тандоо боюнча кеңеш түзүлдү жана судьялык кадрлардын курамын жаңылоо жүрүп жатат. Бирок реформанын темпи коомчулук күткөнгө караганда кыйла жай жүрүп, тилекке каршы сот системасын реформалоо кечендеп жатат. Ошондуктан соттук укуктук реформаны ишке ашыруу жана коррупцияга каршы күрөшүү Кыргызстанда жасалчу иштердин эң артыкчылыктуу багыты. Сооронбай Жээнбеков сот тутумундагы 8 орчундуу маселеге токтолду. Алардын бири кылмыштын мөөнөтү өтүп кеткенине кыскартуу тажрыйбасын кайра карап чыгуу керектиги. Мындай учурда кылмыш жасаган адам мамлекетке келтирген заянды кайтарбай, жоопкерчиликтен кутулуп кетип жатса, экинчиден иштин бетин ачкан укук коргоо органдарынын мээнети текке кетет дейт өлкө башчысы. Мындан тышкары президент соттордун чыгарган чечимдерин коомчулукка жарыялоону эртелетүү керектигине токтолду. Сот органдарын саналып өткөрүү узактан бери чечилбей жатат. Судьялар кабыл алган жана коомчулукка таанышуу үчүн соттордун сайтына чыгарылышы, чечимдер жана өкүмдөрдүн баары эмес, тандалып гана саналипке өткөрүлүп жатат. Ал эми баардык чечимдерди жана өкүмдөрдү саналипке өткөрүү маселеси болсо, азыркыга чейин ишке аша элек. Ошону менен катар соттук процессти аудио, видео тартуу, соттук жыйналыштын электрондук протоколдорун киргизүүнү тездеш керек. Сот тармагын реформалоо жаатында 7 кодекс жана ондогон мыйзамдар кабыл алынган, бир катар жаңы ыкмалар киргизилген. Бирок аларды аткаруу жай жүрүп жатат дейт Сооронбай Жээнбеков. Ошондой эле президент жогорку кеңешке кайрылды. Анын айтымында соңку кездери депутаттар тарабынан мурда кабыл алынган 3 мыйзамга өзгөртүү киргизүү сунушталып жатат. Мындай учурда 6 жылда жасалган иштерди жокко чыгарып салуу коркунучу бар дейт мамлекет башчысы. Ошондой эле сотторду тандоого олуттуу көңүл бурулушу керектиги кошумчалады. Жүрүштүрүүчү кынтыксыз эмес деген судьялардын көп бөлүгү кетти. Бирок жаңы тандоо жүргөндөн кийин деле судьяларга карата жарандардын даттануулары азайган жок. Алар соттордун бардык деңгээлине тийиштүү. Судьялык корпус үчүн кадрларды тандоо эң негизги талап. Бул абдан кылдат, сапаттуу, адилет тандоо болушу керек. Судьянын кызмат ордунда өмүр бою иштөө үчүн тандоо абдан күчтүү болуп, талапкердин кирешелери жана чыгашалары жөнүндө декларацияларын
ишинин сапатын, адеп акылактык абалын катуу текшерүү менен коштолушу керек. Сооронбай Жээнбеков кандай гана реформа болбосун ири каражат керектигин айтат. Аны мурдагыдай эле эл аралык уюмдардын көзүн карабай мамлекеттик бюджеттен табуу керектигин да билдирди. Ошондой эле ал экономикалык иштер райондор аралык соттордо каралаарын, алардын баары облус борборлорунда жайгашкандыктан элетте жашаган элге кыйын болуп жатканын билдирди. Бул соттор облустук борборлорунда жайгашкан. Мисалы, коңшулар жайгашкан жер участогун талашкан жарандар кыйлайлыс жердеги райондор аралык сотторго барууга мажбур болууда. Айрыкча Кыдырганда өткөндө жумгалга барганда ошол маселе көтөрүлдү. Мына областтын борборлорунда жайгашкан. Алыстыгы Жумгалдан 240 километр, Чоңулайдан Ош областына 3 километр. Тогуз-Туран алгыла, Чаткалды алгыла. Биз сотторго эмес, эрген кайрып шартыш керек. Отурумда жогорку соттун төрайымы Айнаш Токпаева дагы маалымат берди. Анын айтымында 2014-2018 жылдар аралыгында сот тармагын реформалоо боюнча программа кабыл алынган. Бирок ар кандай себептер менен анын көбү ишке ашпаптыр. Мындан улам жумушчу топ түзүлүп, 2018-22 жылдар аралыгында аткарыла турган программа иштелип чыкты. Ал 5 максатты камтыйт дейт өлкөнүн башкы судьясы. Судьяларды окутуу сот адилеттигинин жогорку мектебине жүктөлгөн. Белгилей кетчү нерсе, сот адилеттигинин жогорку мектебинин донордук жардамга көз карандылыгы, профессордук окутуучу курамдын туруктуу штатынын жоктугу, тиешелүү окуу стандарттарынын жана программалардын иштеп чыгуусу да кайрадан эле донорлордун жардамысыз ишке ашпай жаткандыгы, каржылоо маселесинин өтө курч экендигинен кабар берет. Бүгүнкү кеңешмеде өкмөттүн аткарып жаткан иштери тууралуу вице-премьер-министр Жеңиш Разаков да айтып берди. Бирок президент мыйзамдардын аткарылышы, реформаны каржылоо жана координациялоо жаатындагы өкмөттүн ишин сынга алып, ишти илгерилетүү боюнча бир топ тапшырмаларды берди. Мирбек Айтикеев, Бакыт Кошалиев, НТС. Каршы жок, бир добустан кабыл алынды. Бүгүн жогорку кеңештин 3 отурумунан бери талкууланып жаткан боюнча маселеге чекит коюлуп токтом кабыл алынды. Ага 103 депутат макулдугун билдирип, 1 депутат каршы чыкты. Документке жазуу жана ооз-2 түрүндө түшкөн бир нече сунуштар камтылды. Комиссиянын маалыматы андан ары дыкат иликтөө үчүн тиешелүү күч органдарына жана эсептөө палатасына да жөнөтүлө турган болду. Алар 3 ай аралыгында жогорку кеңешке маалымат берүүлөрү зарыл. Ал эми башкы прокуратуранын өкүлдөрү Бишкек жылуулук электр борбору боюнча козголгон кылмыш иштери объективдүү жана ар тараптуу тергелип жатканын билдиришти. Ошондой эле ТЭЦ боюнча материалдарга жогорку кеңештин отурумунун стенограммасы да тиркеле турган болду. Учурда Бишкек ТЭЦине байланыштуу 4 кылмыш иши козголуп, шектүү катары 7 адам кармалган. Теманы Нурзада Сыдыкбекова улантат. Парламент 3 күндөн бери Бишкек ТЭЦиндеги авариянын себептерин жана 386 миллион доллардын пайдаланылышы боюнча депутаттык комиссиянын корутундусун кызуу талкуулады. Көптөн бери жогорку кеңеште бир маселени кароо мынчалык узакка созула элек болчу. Эл өкүлдөрүнүн көпчүлүгү мындай маанилүү маселе боюнча жыйынга чакырылгандардын жообуна канааттанбай жаткандарын айтышып, көбүн эсе сунуштар менен гана чектелип жатышты. Мен эч кандай суроо бербейм. Суроо берсем билем кандай жооп алышты. Ошондуктан мен суроо деле эмес, ушул укук коргоо органдарына кайрылайын деп элем да. Сиздер мына мурун кандай болуп келген? Мурун биринчи качырып, убакыт берип, качырып, акчасын алып чыгып, мүлктөрүн сатып кеткенге убакыт берген. Ошо укук коргоо органдары. Бүгүнкү күндө мен ойлойм, андай кылбаш керек. Азыртан кайсыл жерге шектүү болгон коррупционерлерди мүлкүн, өздөрүн убактылуу арестке коюш керек. Айрым депутаттар Тышкы иштер министринин мурдагы орун басары Аскар Бешимовдун жалпыга маалымдоо каражаттарына берген интервьюсу боюнча маалымат алууну сунушташты. Буга чейин ал Бишкек ТЭЦин жаңылоо боюнча Кытай тарап менен түзүлгөн келишимди кароо үчүн Тышкы иштер министрлигине шарттарын карап чыгууга убакыт берилбегенин, шашылыш жоопту Сапар Исаков башында турган президенттик аппараттын тышкы саясат бөлүмү талап кылганын билдирген болчу. Анда ал бул келишим өлкөнүн эгемендигине коркунуч жаратат деген мекеменин жообу эске алынбаганын ачыкка чыгарган эле. ТБ боюнча компанияга мен толугу менен аны дагы эле ушу толук жоопкерчилик менен ошону бергенимди айтканыма туура деп эсептейм. А башынан туура эмес. Ошону эме баягы кандай экспертизаны жазганын аны деле кайталап бериштин азыр деле айтсаңыздар кайталап берейин. Сопроводительное письмо
подписывается заместителем министра. Мұны барын қарап шықсаңа, ушундай, бары ушундай. Мақұлдашу барақчаға өкмет мүчөсү қол қояды. Егер ошо мен мақұлдашу барақчаға пикирсиз, сунушсиз қолды қойсам, бұл башқа иш. Анда мен теги қатқа мақұл емеспін же қандай ойдор толумақ. Мен ушу с замечаниями и предложениями қолды қойғам. Мен абдан таңғалып атам Аскар Жолчубековичтин позициясына. Себеби биз бул киши көп жылдан бери МИДте иштеди эле, анан ошондуктан шек пайда болгондуктан мен сунуштайт элем. Ушул ноталар боюнча, ошо канцеляриянын каттары боюнча тиешелүү бир изилдөөнү өткөрүп чыксаңыздар комиссия. Мен суранат элем. Бул акыйкат болуш керек да. Биз ушуларды эксперт катары пайдалантастаран ыйык өзүбүз ант берген, өкмөт башчылыгы ант берген ыйык терминалдан буларга ордунан чыгып сөз сүйлөдү. Булар кимдер? Булар эмне эксперттерби? Бул иштен кеткен. Өткөндө Кожобек Жачыбек Сурач менен Нурлан Өмүркулу да ыйык трибунага чыга алып, кызматынан кеткен адам ушерде эксперт болуп сүйлөп атат да. Анда комиссияның эмне керек бар? Булар эксперт болуп турган болсо. Комиссияның корутуусун талкуулаш керек да. Булар дурус керек да. Бул болбойт да. Булардын баары кызматтан алынган. Мына жигит Нурлан Өмүркулу өткөндө ошерге чыгып эксперт болуп атат. Анан сот коюп атыр. Мени кызматтан мыйзам салды, мен азыр компенсация алам деп. Айлыгым алам деп сот коюптур. 1 миллион бишкектиктер барын үшүтүп коюп, бүгүн сот коюп атат. Мен кызматтан кетпешим керек деп. Неге сөз бересиз ушуларга? Булар эмне экспертпи? Буларды эмнелес укканбыз? Булар эмне чакырылды анда? Булар чакырылды. Бул жыйынга чакырылды. Чакырылгандан кийин суроо туулгандан кийин жооп бериш керек. Ал сиздин эмнеңиз кетип атат бул жерге кетип сүйлөгөн? Ыйык эмес, бул жерде Кыргызстандын тагдыры чечилип атат. Кыргызстандын 386 миллион кредити чечилип атат. Ошо боюнча суроо болуп атат бул жерде. Ырдагандан чыккан жок бул жерге. Жыргагандан чыккан жок. Суроо туулуп атат, ошо болуп атат. Сиз де эмоция калтырбаңыз, Рыскел Чыныбекович. Мындай түшүнбөстүктөр дагы жаралбаш үчүн депутат Кенжебек Бокоев Бишкек жылуулук электр борбору боюнча кылмыш иши козголуп, камалгандарды парламенттин жыйынына чакыруу керек деген пикирде. Эскерте кетсек, аталган маселе боюнча энергетика тармагынын жооптуу кызматтарында отурган 7 киши камакка алынган. Алардын арасында Улуттук энергетика холдинг компаниясынын мурдагы башчысы Айбек Алиев, электр станциялар ишканасынын мурдагы директору Салайдин Авазов, андан кийинки жетекчилик кызматта жүргөн Бердибек Боркоев, Алмаз Жусупбеков, Узак Кыдырбаев, Темирлан Биримкуловдор да бар. Мен сунуш кылат элем, эгер ошондой биздин максатыбыз бар болсо, эң негизги күнөөлүү уже фактылар бар деп кармалган Айбек Калиевди, Авазовду жана башка да кармалгандар болсо, ушул жерге чакырып туруп, мүмкүнчүлүк берип ошолордон мен ойлойм, негизги маалыматты ошолор берет депчи. Анткени биз аларды күнөөсү бар деп уже кармадык. Азыр беден анча-мынча башталып атпайбы? Мага президент көрсөтмө берген, жана башка дегендер. Вот кармалгандарды чакырайык. Ошолорго суроо берейик. Мен ойлойм, өзүн акташ үчүн ошолор толук маалыматты берет деп. Депутаттык комиссиянын корутундусун, ушул болуп жаткан отурумдун стенограммасын жана палатанын чечимин алып туруп кылмыш ишине тергейт. Ошол боюнча тергөө амалдарын жүргүзүп, укуктук баа берилет. Анан мен дагы бир айтып кетелим, бул кылмыш иши Кыргыз Республикасынын жазык процессуалдык мыйзамдарынын алкагында тергелип жатат. Толук, объективдүү, ар тараптуу. Анан тергөөнүн багытын, мына мен айтып кетели, буга чейин айтылды, Бишкек ЖЭБтин айланасына боюнча 4 кылмыш иш козголду, аз тергелип жатат. УКМКнын башкы тергөө башкармалыгында тергөө тобу түзүлдү. Ошол кылмыш ишинин тергөөсү кайсы багытта жүрөт, аны тергөө тобу анықтайт. Айрым депутаттар Кыргызстан 386 миллион долларды Насияга таралганы менен аны иштетүүнү жана ТЭЦти оңдоого кеткен бардык шаймандарды алууну TBA компаниясы өзү жүргүзгөнүнөн нааразыланышты. Парламентарийлердин кыжыры келе тургандай эле жөнү бар. Анткени Кыргызстан көз карандысыз өлкө болгондон тарта жалпы энергетика тармагына 2 миллиард 77 миллион доллардан ашык насия алган. Бул каражат өлкөнүн карызынын 21%-ын түзөт экен. Экинчиси, прокуратура жана АКС жетекчилерин көңүлүн буруп кетет элем да. Сиздер жаңы азыркы посолбу же эски иштеп кеткен посолбу Кытайдагы ошол менен кичине сүйлөшүп көрсөңүздөр, сурап көрсөңүздөр. Кытай албетте коррупцияга жакшы каршы иш-чараларды көрөт, бирок ал жерде биздин мамлекетке окшогондорго өзүнчө бир норма бар да, негласный норма, откат нормасы бар да. Буну сурап көрсөңүздөр. Бул жерде иштин баардыгы
ошол башында сүйлөшүп туруп атканда же болбосо кол коюп атканда берилген бир мен оюм да, бул откат берилген да. Ошол откаттарды жабыш үчүн жана чыгып аткан кычкачтар, лифттер, жана башка кондиционерлер чыгып отурат. Акча каражатын бөлүштүрүүгө келгенде кыргыз тарап эч кандай укукка ээ болгон эмес, ошондуктан баалар кымбат болгондо дагы аны көзөмөлдөөгө укук болгон эмес дегенди тактадык да. Бирок укук коргоо органдарына мен кайрылат элем. Комиссия берди, бүт документтерди, нота, каттарды баарын берди сиздерге. Ушул жерде TBA'ди тандоодо лоббилөө болгонбу же жокпу? Ошол суроого гана биз жооп беришибиз керек да. Ошол лоббилөө учурунда кандайдыр бир орусча айтканда откат деп коет го, эсептерге түшкөнбү, акча берилгенби? Ошол маселе негизги маселе болуп атат. Андыктан алдыда парламенттик комиссиянын ишмердүүлүгү боюнча мыйзамга өзгөртүү киргизип, депутаттык иликтөөгө өзгөчө статус берилип, анын ыйгарым укугун кеңейтүү сунушталды. Буга ылайык жогорку кеңештин иликтөөсүнүн жыйынтыгы менен мамлекеттин кызыкчылыгына каршы иш кылган аткаминерлерге чара көрүү мүмкүн болуп калышы ыктымал. Акыры парламенттик комиссиянын корутундусу боюнча жогорку кеңештин токтому баардык түшкөн сунуштарды эске алуу менен кабыл алынды. Ага ылайык чогултулган материал укук коргоо органдарына берилип, эсептөө палатасында иликтеп чыкмай болду. Нурзада Сыдыкбекова, Нурбек Капаров, НТС. Коррупциялык кылмыш иштери боюнча сот аркылуу өндүрүлгөн каражаттар эми атайын банктык эсепке топтолот. Кечээ күнү президент Сооронбай Жээнбеков бул маселени чечүүнү тапшырды. Өлкө башчысынын тапшырмасын аткарыш үчүн башкы прокуратура, атайын кызматтар, ички иштер министрлиги, экономикалык кылмыштарга каршы күрөшүү боюнча мамлекеттик кызмат жана Улуттук банк биргелешип, анын укуктук ченемдик маселелерин иштеп чыгыша турган болушту. Адистер кайтарылган каражаттар үчүн эсеп ачуу менен кайсы укук коргоо органынан канча каражат коротуларын көзөмөлдөөгө болорун айтышууда. Буга чейин мамлекетке кайра кайтарылган каражаттардын суммасы эле айтылып, ал акча өлкө казынасына салыктык эмес төлөм катары кошулуп келген. Кененирээк Рахат Жаныбеков айтып берет. Эми коррупциялык кылмыш иштерин тергөөдө кайтарылган жана соттун чечими менен өндүрүлгөн каражаттар президенттин тапшырмасы менен атайын эсепке топтоло турган болууда. Бул иштин ченемдик укуктук жагын иштеп чыгуу өкмөткө тапшырылды. Айтылып жаткан банктык эсеп жөмкорлук менен күрөшүүдө өндүрүлгөн акча каражаттарынын эсебин алууга, сактоого, андан ары колдонууга багытталар айтылууда. Мындай кадам коррупцияга каршы күрөштүн натыйжалуулугун жогорулатуу жана ачык айкындуулукту арттыруу максатында жасалып жатканы белгиленди. Коррупция менен күрөшкөн органдар көбүн эсеси ошол козголгон кылмыштардын санына отчет бергенде санына жараша отчет берип көнүп калышкан да, мынча иш козголду мындай багытта депчи. Ошол иштердин саны эмес, ошо канчалык деңгээлде көлөмү жана кайсы орган кандай көлөмдөгү мамлекетке келтирилген зыянды кайра ордуна койду деген суроого жакшы жооп болот да, мындайча айтканда. Ошондо бизде Кыргызстанда чындыгында эле чоң масштабдуу коррупциялар менен күрөшкөнгө мындай мотивация берет да. Буга чейин жемкорлордон өндүрүлгөн акчалар өзүнчө эмес, жалпы мамлекеттик казынага эле кошулуп келген. Башкы прокуратуранын маалыматы боюнча өткөн жылы коррупциялык багытта 704 кылмыш иши козголуп, 4 миллиардка жакын сомдо мамлекетке кайтарылган. Бул сумма кайда жумшалганы туурасында Финансы министрлигинен маалымат алууга мүмкүн болгон жок. Маалымат кызматы жетекчилиги жоктугун айтып, комментарий берүүдөн карманып коюшту. Мурдагы Финансы министри Арзыбек Кожошов айрым маалымат агенттиктерине берген билдирүүсүнө караганда, коррупцияны ашкерлөөдөн өндүрүлгөн каражаттын 30% кылмыштын бетин ачкан мекемеге, калган 70% түз мамлекеттин казынасына салыктык эмес төлөм катары түшөт экен. Аны коротууну өкмөт сунуш кылып, жогорку кеңеш бекитип берет. Мурун эми которулуп келген, бирок жалпы эле казынага түшө берген, анан кийин жалпы эле чыгаша боло берген, бирок так кайсыл көлөмдө кайтарылган жана так кайсыл тармакка жумшалган көрүлгөн эмес. Бул атайын эсеп ачылганы, бул дүйнөлүк практикада дагы бар. Ошол жерде жалпы эл дагы өзү көзөмөлдөп, мындайча айтканда эл дагы толук кандуу маалымат алып турганга толук кандуу шарт түзүлөт да. Кайсыл тармакка жумшалышын эми ошондо убакыт көрсөтөт. Себеби дегенде ал жерде мамлекетибизде көптөгөн маселелер бар. Ошол эле социалдык маселелерге же экономикалык маселелерге жумшалышын мен ойлойм ошондо
өкмөт, жогорку кеңеш, жана президенттин кандайдыр бир сунуштары болуптур. Ошонун негизинде анан кийин бир чегерилсе керек деген ойду билдиргим келет. Бир топ адистер мындай эсеп ачууну колдошууда, бирок ошону менен бирге коомчулукка анын ачык айкын болуу керектигин белгилешүүдө. Ошондо гана бул каражатты көзөмөлдөгө шарт түзүлөт. Рахат Жаныбекова, Аскат Ибраимов, НТС. Бажы кызматынын автоматташтырылган системасын кимдир бирөө бузуп кирип, андагы маалыматтарды бурмалоо болду дешет бажы тармагынын кызматкерлери. Бул маалымат базасында кайсы унаа качан киргени жана андан ары кайда багыт алганы катталчу. 2017 жылдан тартып тармактын ишмердүүлүгүнө мониторинг жүргүзүлүп келген. Ал эми автоматташтырылган системаны бузуп кирүүдөн бул жолу Евразиялык экономикалык беримдикке 8,5 миллион сом зыян келтирилгени айтылууда. Айрымдар бул ишке бажы кызматкерлери өздөрү аралашкан деген пикирде. Себеби автоматташтырылган тутумга кирүүнүн паролу саналуу гана кызматкерлерге берилет. Кененирээк Мээрим Ташыбекова айтып берет. Бажы кызматынын бирдиктүү автоматташтырылган маалымат системасына кимдир бирөөлөр мыйзамсыз кирип, бажы процедуралары боюнча туура эмес маалыматтарды киргизип койгону белгилүү болду. Жөнөкөй сөз менен айтканда, ал хакерлер кандайдыр бир жол менен мекеменин маалыматтары топтолгон электрондук базасына кирип, анда биздин өлкөнүн аймагына кала турган товарды транзит катары катташкан. И при дальнейшей проверке было установлено, что... Андан ары текшергенде катталган автоунаалар чек арадан өтпөгөнү аныкталган. Андыктан бардык чогулган материалдар башкы прокуратурага жиберилди. Алдын ала эсептөөлөр боюнча жалпы чыгым 8,5 миллион сомду түзөт. Калган тактоолор тергөө учурунда аныкталат. Азыр автоматташтырылган система бузулган маалда чек арадан өткөн унаалардын баары текшерилип жатат. Учурда 55 машина өткөнү аныкталган. Бирок алардын баарын териштирүү оңой эмес дешет. Себеби чет өлкөдө катталган унааны текшерүү дээрлик мүмкүн эмес экен. Бул ишке бажы кызматында иштеген, автоматташтырылган тутумга кирүү мүмкүнчүлүгү бар жана анын сыр сөзүн билген айрым адамдар аралашышы ыктымал дешет эксперттер. Анткени бул жерде товар алып өтүүчүлөрдүн да, бажы кызматындагылардын да акчалай кызыкчылыгы болгону турган иш. Всегда надо понимать, что... Анын максаты эң жөнөкөй. Товарды алып өтүүдөгү төлөмдөрдөн буйта өтүү, каражат үнөмдөп калуу. Бул жерде бажы кызматындагылар аралашканы көрүнүп турат. Себеби ишкерлер өздөрү аны аткара алмак эмес. Эгер транзиттик товар болсо, ага 0,15% гана алынат. Андан келип чыккан зыянды так эч ким аныктай да албайт. Балким анын кайсы бир бөлүгү Россия аймагы аркылуу өттү деп катталгандыр. Ал эми техникалык бузулуудан улам, ал биздин аймакта калып калгандыр. Эми аны тергөө аныктайт. Бул схемаларды мурда бажы тармагында иштеген адам катары Исхак Масалиев жакшы билерин айтат. Бирок ал кезде автоматташтырылган системанын жоктугунан кыңыр иштерди жасоо кыйла оңоюраак болчу дейт депутат. Две составные части, которые... Мен 1994-98 жылдары бажы тармагында иштеп турганда ушундай көрүнүштөр болгон, бирок ал кезде башкачараак эле. Компьютерде маалымат базасы жок болчу. Инспекторлор бажы декларациясын толтуруп жатып транзит деп жазып коюшчу. Бирок чынында товар өлкө аймагында калып калчу. Товар документте жазылган жерге жеттиби же жокпу текшере алчу эмеспиз. Азыр мындай иштерди жасоо кыйыныраак. Эгер бардык процессти онлайн түрүндө көзөмөлдөп турууга шарт түзүлсө, бул көрүнүш түп тамырынан жоюлат эле. Келечекте ушундай эле болот. Себеби буга бардык мамлекеттер кызыктар. Тармакта ушул сыяктуу мыйзам бузуулар буга чейин да болуп келген. Андыктан 2017 жылдан тартып бажы кызматында мониторинг жүргүзүлө баштады. Мезгилден тартып 2018 жылдын 1-кварталына чейин бул система аркылуу биздин чек арадан товарды мыйзамсыз алып өтүү боюнча 72 факт катталып, 11 материал атайын кызматтарга өткөрүлүп берилген. Бул кылмыштардын айынан Евразиялык экономикалык биримдиктин бюджетине 250 миллион сомдук зыян келтирилген. Оформляется транзит о том, что данный товар выехал. Мисалы товар Тажикстандын аймагына өтүп кетти деп транзит бажы төлөмүнүн мындай түрүнө акча алынбайт. Болгону документ толтурулган үчүн азыраак акы төлөйт. Акыркы убакта бул товарлар бажы биримдигинин аймагында калган болсо, бул ири суммадагы бажы төлөмдөн качкан болот. Албетте, тышкы экономикалык ишмердүүлүк боюнча бул ири киреше. Себеби ал жакта бажы биримдигинин аймагына киргизүүгө же чыгарып кетүүгө тыюу салынган товарлар болушу мүмкүн. Бул маалыматтар дагы такталат. Бул боюнча иликтөө узак убакытка созулушу ыктымал. Бул ишке түздөн-түз катыштыгы бар кишилер аныкталбай калышы да мүмкүн деп болжолдонууда. Себеби буга чейин башкы прокуратурага тапшырылган 11 материал ушул кезге чейин иликтенип бүтө элек. Мээрим Ташыбекова, Эрлан Кемелбеков, НТС. Катуу жааган жаанын кесепетинен Ош областынын Нараван районунун Маданият айылында сел жүрүп бир нече турак жайды жана социалдык объектилерди суу каптады. Эки үй биротоло жараксыз абалга келип, алардын жашоочулары туугандарынын үйүнө убактылуу көчүрүлдү.
Аталган айылдагы мектеп менен бала бакчанын короолоруна суу толуп, кооптуу кырдаал жаралган. Андыктан жергиликтүү бийлик кум шагыл толуп калган короо жай жертөлөлөрдү дезинфекциялоо аракетин көрүүдө. Ал эми жаратылыш кырсыгынын кесепетинен турак жайлары талкалангандар кайда барып жашайбыз деп түйшөлүп жатышат. Keşke yetip kepti da. Uçağda trafik etti. Пенсионер Кимсан Маманазарова жаңы салынып жаткан үйү селден жабыркап калганына кейип отурган чагы. Сел тургузулуп баштаган турак жайынын жертөлөсүнө толуп калган. Эми ымдуулуктан бүтөлөк үй көчүп түшүшү мүмкүн. Үй бүлөнүн ансыз да жашоо шарты оор. Пенсионер 2 майып кыздар менен жашайт. Учурда жашап жаткан үйүнүн да эскилиги жетип авариялык абалда экен. Эми жаратылыш кырсыгынын кесепетинен жаңы салынып жаткан үйүбүз кулап калса, кайда барабыз дейт Кимсан Маманазарова. Күтүүсүз эле чоң суу шарылдап агып келип короону каптады. Колума тийген нерселер менен дарбазаны тиреп сууну тосконго аракет кылдым. Болбой эле жаңы үйгө кирип кетти. Эми арам куруп жаткан үйүбүздүн дубалы урап калбаса болду деп кайгырып отурам. Ансыз да эски үйүбүз жыгылайын деп араң турат. Бүтүрүп быйыл жаңы үйгө жашайбыз деп кубанып отурат элем. Селдин кесепетинен Маданият айылында жалпысынан 17 үй жабыр тартты. Айрымдарында суу турак жайдын ичине чейин кирип кетсе, көпчүлүгүнүн короо сарайларын каптап кеткен. Жаратылыш кырсыгынын кесепетинен 2 үй жараксыз абалга келгени да белгилүү болду. Алардын бири Хамидулла Кенжеевдин турагы. Айтымында үйдө таптакыр жашаганга мүмкүн эмес. Кайра куруу зарыл. Кенжеевдин камкордугунда болсо 7 бала бар. Алар убактылуу коопсуз жайга жайгаштырылды. 2 балам бар. Өзүмдүн 4 балам болсо, агамдын балдары да менин камкордугумда. Үйүм толугунан жабыркады. Эми жараксыз урап түшөрү көрүнүп эле турат. Өзүм дыйканмын. Андыктан айыл өкмөттөн, мамлекеттен жардам күтөм. Балдарымды кошунамдын үйүнө жайгаштырдым. Азык-түлүк, кийим-кече баары ылай алдында калды. Балдарды аман-эсен алып чыгып кеткенибизге шүгүр кылып отурабыз. Bir gün murda аймакта жамгыр 30 мүнөттөй катуу жааган. Ал эми Маданият айылы тоо тегинде жайгашкандыктан көп өтпөй эле таш шагыл аралаш суу тоодон айылды каптап кирген. Агып келген шагылдар дарбазаларга такалып, тоодой болуп үйүлүп, тургундар кирип чыга албай калышкан. Айылдагы мектеп менен бала бакчанын короолору көлчүк болуп калган. Бул ушундай бир эмне болду, күтүүсүз. Биздин жакшы техникаларыбыз, айыл өкмөтүнүн техникалары жана дептен техника тартып, жана ушул мени жакшы өзүнүн калыбына келтирип атабыз азыр. Эми мунун баарын суулар кетиргенден кийин дезинфекция кылып тазалап, кайра калыбына келтиргенге элге да жардам беребиз. 2 үй бар, бирөөсүнүн подвалында кирген, ал эми жараксыз болуп калды окшойт. Айыл өкмөттөн, демөөрчүлөрдөн жардам берип, кайра түштөгөнгө аракет кылабыз. Ал арада синоптиктер түштүк аймагында жаан-чачын ушул аптанын соңуна чейин күтүлөрүн эскертишүүдө. Эске салсак, апта башында катуу жааган жамгырдан улам Баткендин Лейлек жана Жалал Абадтын Аксы райондорунда сел жүрүп, региондорго өзгөчө кырдаалдар режими киргизилген. Анда аталган аймактарда ондогон турак жайларды суу каптап, ички жолдор керектен чыккан. Ушундай эле көрүнүш Ош областынын бир нече айылында да катталган. Гүлжан Алкмышбаева, Бекжан Токтосунов, НТС Ош. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги шашылыш билдирүү таратты. Ага ылайык 18 майдан 21 майга чейин Ош, Жалал Абад, Баткен, Ысык Көл, Нарын областарынын көпчүлүк аймактарында жаан жаап, күн күркүрөп, бийик тоолуу райондордо кар жаашы да мүмкүн. Ал эми Ош, Жалал Абад, Баткен областарынын дыйканчылык аймактарында жаан-чачын катуу жаашы күтүлөт дешет адистер. Мындай туруксуз аба ырайы малды кармоону кыйындатат. 28 майда мамлекеттик чегара негизделгенине туура 19 жыл болот. Ал эми СССРдин чегарасына 100 жыл. Бул датага отурлай бүгүн Бишкек шаарындагы чегара даңкынын гүлбагында салтанаттуу иш-чара өттү. Ага Бишкектин мектептери менен лицейлеринин окуучулары катышты. Улан кыздар Кыргызстандын күч түзүмдөрүнүн формаларын кийип, саптык даярдыктарын жана жоокер ырларын аткарышты. Салтанаттын жүрүшүндө Улуттук гвардиянын аскерлери жана мамлекеттик чегара кызматынын атайын багыттагы топтору дагы күчүрмөн даярдыктарын көрсөтүштү. Уюштуруучулар билдиргендей, мындай иш-чаралар өлкөнүн жер-жерлеринде өткөрүлдү. Оркестрдин коштоосундагы салттуу музыка жана мекенге кызмат кылууга даяр улан кыздар. Чыныгы жоокерлерден эч айырмаланбаган бул жаштар орто мектеп жана лицейлердин окуучулары. Алар бул иш-чарага Кыргызстандын күч түзүмдөрүнүн формаларын кийип келишкен. Аскер даярдоо мугалими полковник Бекмухаметов. Алдыда өтүп жаткан номер 68 гимназия мектеби.
Улан кыздар алгач катарга тартизилип саптык даярдыктарын көрсөтүштү. Алардын аскердик ыкма менен басканы жана урандары бири-бириникинен өзгөчөлөнүп турат. Жигиттерден кем калышпаган бул кыздар Бишкек шаарынын номер 64 орто мектебинин окуучулары. Үстүндөгү кийимдерин атайын чек ара кызматкерлериникине окшоштуруп тандап алышкан. Ал эми 15 кишиден турган бул топ баш каланын номер 62 гимназия тобунун окуучулары. Уландар буга чейин аскердик даярдык боюнча кароо сынактарга катышып, саптык даярдыкты мыкты өздөштүрүшкөн. Команда өздөрүнө уран ойлоп таап, формасын эр жигит кийими деп атап алышкан. Биздин строй формасы менен жана биздин мектептин өзүнүн туусу бар. Ошол менен өзгөчөлөнөт. Биякта спортивный жактан абдан чыдамкай күчтүү балдар бар. Биз мектептен өзүбүз отбор кылганбыз. Эң жакшы силовой жагынан жакшы кылган балдарды тандап алганбыз. Ар кимдин ой максаттары ар кандай, бирок көбүнчөсү ушундай служба кылганга аракет кылышат. Сынактын шарты боюнча кийинки кезек Жокер ыры конкурсуна берилди. Анда катышуучулар кыргызча ырларды созуп, андан соң орус тилинде ырларды аткарышты. Жалпысынан 14 команда күч сынашты. Чегарачылар күнүнө арналган салтанатта улуттук гвардиянын аскерлери дагы катышып, ардак кароолдо колдонулуучу ыкмаларды көрсөтүштү. Андан соң мамлекеттик чек ара кызматынын атайын багыттагы бөрү тобу күчүрмөн даярдыгын, кылмышкерлерди кармоонун үлгүсүн көрсөтүштү. Бул операцияга атайын кызматтык иттер дагы тартылган. Кыргыз Республикасы чек арасын мыйзамсыз бузуп келген адам катышуу аракет жасаган. Ушурда кызматтык ит пайдалануучулар көп болуп жатасыздар. Ал эми мында болсо чек ара кызматынын курал жарагы жана инженердик техникасы коюлган. Алар чек арачылар тоо таштарда кызматта жүргөндө жана чукул кырдаалдарда колдонулат. Бул жердеги курал жарактардын чек араны кайтарууда мааниси чоң. Алардын арасында Кытайдан жакында эле алынып келген снайперлерге каршы колдонулуучу оор курал дагы бар. Укороченный деп коет, бул кыскартылган. Бул деген негизги водительдер, танкисттер колдонот. Андан кийинкиси автомат АКМ, АК-74М бул жаңыртылганда. Бул болсо бул түнкү байкоо прицелы, түнчүндө мээлеси болот, батарейка салып, бул да бүктөлөт. Булар деген эми тарамдарларга бекитип берилет. Мисалы бир чек ара заставаларыбыз бар, ар бирөө колдонуп чыгат. Иш чаранын соңунда улан кыздар арасындагы сынактын жеңүүчүлөрү аныкталды. Катышуучулардын даярдыгына чек ара кызматынын ардагерлер кеңеши баа берип жатышты. Мыкты деп таанылган командалар ардак грамота жана чек ара кызматынын атайын белеги менен сыйланды. Өткөрүлүп жаткан иш-чара мекен сакчыларынын кесиптик майрамына арналган. Анын негизги максаты өсүп келе жаткан муунду мекенди сүйүүгө, патриоттуулукка тарбиялоо. Белгилей кетсек, ушундай эле иш-чара бүгүн өлкөнүн бардык аймактарында өткөрүлдү. Кайыр Жайлообекова, Алтынбек Канбек уулу, НТС. Биздин жаңылыктар чыгарылышы ушуну менен соңуна чыгат. Башка берүүлөрдү адаттагыдай эле НТС Чекит KG сайтынан жана YouTube порталынан да көрө аласыздар. Биздин каналдан алыстабаңыздар, НТС көрсөтөт. Саламатта калыңыздар. Көрүшкөнчө.